يا رب آمنا ما يعرف الياس والريبة، زاده القرآن والسنة وادعاه الداعي يجيبه. طارشي دنيا تقول إن على العهد والوعد نوفي. يا الطارش يا المعدة خط بكتابك بترحيبه، لو سرابك ليلك وجنة بالدجا في الليل تسريبه. ريض يا الطارش يا المعنى خط بكتابك بترحيبه، لو سرابك ليلك وجنة بالدجا في الليل تسريبه. Assalamu alaikum урматтуу замандаштар. Аманат мурасы телеберүүсү адаттагыдан тышкары бүгүнкү телеберүүстөн баштап ар аптанын ыйык жума күнүрү кечки саат 6-да болот. Себеби бул телеберүүсү жылдыруусунун себеби шам намазынын маалына байланыштуу. Аманат мурасы телеберүүсү адаттагыдай эле Стар телеканалында түз эфирде. Жана бул телеберүүсү пайгамбарыбыздын сүннөт жолунда жүрүү жана акыйкатты табуу максатында ар түрлүү суроолорубузга жооп издеп, мына ушул суроолорубузга Курандын аяттары менен жана пайгамбарыбыздын хадистери менен жооп берген устазыбыз Кыргызстандагы Сүннөт диний уюмунун президенти Назарбеков Ильясбек Максутович устазыбыз. Анда эмесе устаз бүгүнкү телеберүүстө маегибизди баштасак. Бисмиллахиррахманиррахим. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Биз адатыбызча өткөндөгү маегибизде айтылган сөздөрдүн бүгүн баягы орчундуу жерлерин, маанилүү жерлерин кыска кара эске салып кетип, андан кийинки бүгүнкү маегибизге өтсөк. Өткөн сүйлөшүүбүздө зиярат, сыйрым ниетинде зиярат кылуучу жерлер жөнүндө сөз болгон эле. Себеби бизде азыр дагы эле көп туугандарыбыз билбестен Кудайга сыйын атабыз деп, сыйын ниетинде деп бир жерлерге барып атышат. Мисалы Сулайман Туа, Сафет Булан, Шахи Фазыл деген сахабалардын көрүстөнү деп койгон. Андан кийин Түркистанга Кожо Ахмат Эсайдын көрүстөнүнө барып сан жаап зиярат кылышып, ушундай кылып атышат. Ошону биз элге жеткирип чындыгын айтып коелу дегенбиз. Пайгамбар алейхиссалату вассалам айткан сыйынуу ниетинде 3 жерге гана ат токуула. 3 жерге гана сыйынуу ниетинде барсаңар болот. Андан башка жерлерге сыйынуу ниетинде, Кудайга сыйынуу ниетинде баруу тыюу салынат. Же Кудайдан бир нерсе сурап, мисалы ооруга шифа сурап, же перзент бала сурап, башка бир жерлерге баруу тыюу салынат. 3 жерге баргыла деп Пайгамбар алейхиссалам Меккени айткан. Меккеде Масжид Харам, ажылар барып зиярат кылыш керек сыйынуу ниетинде. Жана ошол Меккедеги бир окулган намаз 100 000 намазга бараар болот. Сол деп Пайгамбар алейхиссалам айткандыгын айтканбыз. Андан кийин Мадинадагы Пайгамбар алейхиссалам мечитине баруу, зиярат кылып баруу сыйынуу ниетинде, Аллахка кайрылуу сыйынуу ниетинде. Тиге рызкы, перзент, иман жана башка эмнеге муктаж болсо ошону тиге ниетинде. Андан кийин Пайгамбар алейхиссалам мечитинде бир окулган намаз ал 1000 намазга барар экендиги айтылган хадисте, ошо хадисте. Андан кийинки зиярат Куддус Шариф, Масжид Акса. Азыркы Иерусалимде мечит бар. Ошол мечитке сыйынуу ниетинде ат токуп сапарга чыксак болот. Ал мечитте бир окулган намаз 500 намазга барар деп Пайгамбар алейхиссалам кепилдик берген. Андан кийин ар бир жерлердеги айылдардагы, кварталдардагы мечиттер. Ошол мечиттер эмне курулган? Мечиттер ошол жерге сыйынуу ниетинде барып мечитке зиярат кылып, ошол жерден Кудайдын үйүндө туруп алып, эмне керек болсо, эмнеге муктаж болсо, эмнеге зарыл болсо, ошону сураш керек. Мечит деген сөз сажда кылуу, намаз окуу, Аллах Таала менен байланышуу, баарлашуу деген жерлер. Демек, ар Кудайга шүгүр азыр Кыргызстанда 2000ден ашуун
мечит бар. Бардык айыл көчөлөр мечиттен кур эмес, алхамдулилла. Ошол жандан мечитке барып зиярат кылып Кудайга карыйсың. Ошол туура болот. Сафет булондо жанагы сахабалар көмүлгөн деген бир сөз бар. Бул сөз чыныгы ислами диний тарыхчылардын тарыхында азыркы элде айтылып жүргөн сафет булон жөнүндө сөздөр жок. Мындайча айтканда ал жерге 2000ден ашуун сахаба көмүлгөн дейт. Бир мезгилде намаз окуп отурушканда 2000 өлтүрүлгөн дейт. Бул тарыхтарда жок. Мындай жөнөкөй карап көргөндө деле Пайгамбар алейхиссалату вассаламдын 120 сахабасы болгон. Алар бүтүн жер жүзүнө таралып кеткен. Кийин ушул Орто Азияга сахабалар келген убакта Пайгамбар алейхиссалам каза болгон эле, сахабалар да азайып калган эле. Ошондо бизге эле биздин Орто Азияда Жалал-Абадтын бир жерине 2000ден ашуун сахаба келди дегени бул мындай караганда деле чындыкка деле жатпайт, жакын эмес да. Себеби эликтен 100дон сахаба болсо дагы бир чөлкөмдө алар ушу аскерлер менен келишкен. Даалатчылар менен, аскерлер менен сахабалар жетектеп келген. Орто Азияга келген сахабалардын эң башчысы Азирети Кутайба разияллаху анху тарыхтарда айтылат. Ушул биздин Кыргызстанга келип, анан кийин туш тарапка жана даалатчыларын жөнөтүп динге өттүгөн, динге киргизген. Анан Кытайга чейин барып келишкен деген чындык тарых бар. Эми ошол мейли 2000ден ашуун сахаба ошол жерде каза болгон кезде да сахабанын мүрзөсүнө барып ошол жерден мүрзөгө колун тийгизип жүзүнө сүрүп анан ушул жерден туруп Кудайдан перзент сураганы, рызык сураганы бул туура эмес. Бул күнөө болуп эсептелет. Бул пенделерди улуктоо, мазарларды улуктоо, Алла Таала жараткан бир жердин бөлүгүн ыйыктап улуктоо болуп эсептелет. Ушундай дегенде көп элдер айтат да, биз дейт Манас күмбөзүнө барабыз дейт, Сулайман тоого барабыз. Биз ал жерге барганда Кудайга сыйыныш үчүн барабыз дейт. Биз ал жерге барып Манаска сыйынбайбыз дейт. Же Сулайманга сыйынбайбыз дейт. Барып ошол жерден аларга Куран окуп, анан Кудайга сыйынган барабыз дейт. Биз айтып атабыз, биринчиден хадис менен бул тыюу салынган, Кудайга сыйынуу ниетинде 3 жерден башка жерге барбагыла деп. Анан жерлерде мечиттен башка жерлерге барбагыла деп. Бул бир. Экинчи, Аллах Таала айтып атат, силерге мен бар жок жерде мечит кылдым дейт. Мындайча айтканда, жер шаарынын бардык бөлүгү, бардык участоктор баары Аллах Таалага кайрылса боло турган жерлер. Ким айтат, үйүндөн отуруп эле, "О Кудай" деп кайрылсаң кабыл албайт деп ким айта алат? Үйүндөн отуруп кайрылсаң Аллах Таала кабыл алат. Көчөдөн, медреселерден, мечиттерден атайын дайындалган жерлер бар бул үчүн деп өткөн маегибизде айтып өткөнбүз. Андан кийин ошо Сулайман тоо да ушуга кирип кетет. Сулайман тоо жөнүндө айтканбыз. Эми Сулайман тоого келгенде дайыр маселе чыгат да. Көп кээ бир адамдар мындай дейт. Силер Меккеге барып, Кабаны ташты тегеленип имаратты. Анан ошол имараттын бурчуна коюлган ташты өп, ташка сыйынып атпайсыңарбы? Ширк кылып атпайсыңарбы дейт да. Буга жооп мындай. Бул ширк эмес. Мындайча айтканда мына тавхид, мына ширк. Мына харам, бул халал. Бул уруксат, бул уруксат эмес деп аныктаган зат бул Аллах Таала. Аллах Тааладан башка эч ким бул нерсенин арамдыгын, адалдыгын аныктай албайт, ага акысы да жок. Аллах Таала аныктаган арам адалды биз карманышыбыз гана керек. Эки эт
Анын койдун этин арам деди, койдун этин халал деди, чочконун этин арам деди. Эмне деп айта алабыз? Алла Таала ушундай деп айткандан кийин. Чочконун эти бизге койдун этине караганда жакса дагы биз жебейбиз мисалы. Себеби Аллах арам деген. Эт алдылайт. Ушул сыяктуу эле Алла Таала айткан Меккеге келип Месжид Харамды тегеренип таваф кылгыла, зиярат кыла деп. Бул ширк эмес деген. Демек Алла Таала ширк эмес дегенден кийин элдин көзүнө канча язычество болуп, бутпарастык болуп көрүнсө канча да көрүнсө дагы бул ширк эмес. Алла Таала ширк эмес деди. Ал эми ташты үйүнү Алла Тааланын элчиси пайгамбар алейхиссалату вассалам ташты үйүп туруп, андан кийин айткан. Мына силер да ушундай кылгыла деп. Азат Умар разияллаху анху кийин ажыга келгенде пайгамбар алейхиссаламдан кийин ошол ташты, кара ташты үйүп турган айтканда, ey таш, сен бир ташсың. Эгерде Алланын элчиси сени өппөгөндө мен өппөйт элем деген. Демек месжидти тегеренүү, ташты үйүү, бул ушул нерсе ширк эмес деп айткан зат ширк эмес деген. Бул күнөө эмес деп айткан. Бул кайра дин деген. Бул ошо Алла Таала жөнөткөн диндин эрежелеринин бири. Эреже катары кирет. Ал эми ошол Меккедеги Месжид Харам Байтулла деп аталат бир аты. Байтулла деген арабчадан которгондо Алланын үйү деген. Алланын үйү. Анан эми Бишкекте дагы Борбордук мечит дагы, башка мечиттерде, бардык жерде мечиттерде Байтулла деп аталат. Алланын үйү деп аталат. Эми биз азыр барып Борбордук мечитти тегерене баштасак, анда накта ширк болот. Анда ошо бутпарастык болот. Имаратка ташка сыйган же болбосо Сулайман тоонун таштарынан бир кертигин сындырып келип, центральный мечиттин жанына коюп коюп, анан Борбордук мечитти айланып бүткөндөн кийин Сулайман тоодон алып келген ташты өпсөк, анда болду. Анда биз ширк кылган болобуз. Киши өлтүрүүдөн дагы, арак ичкенден дагы, сойкулуктан дагы, уурлуктан да эң чоң күнөөнү кылган болобуз. Жана өткөн сабактарыбызда айтканбыз, бүгүн бизге келип кошулуп калган туугандарыбыз болсо кайра кайталап билип койсун. Себеби Аллах Таала 4-сүрө 48-аятта ширкти эч кимге кечирбейм деген. Сот кылып тоо кылбай болсо, тоо болсо бардык күнөө кечирилет тил кезде. Анан каза болгондон кийин ширки менен каза болуп, ширки менен Кудайдын алдына барса Аллах эч кимге кечирбейм деген. 4-сүрө 48-аят. Каалаган күнөөлөрдү киши өлтүргөнүн болобу, сойкулук болобу, уурлук болобу, бардык күнөөнү каалаганын кечирем, каалаганын кечирбейм, жазалайм деген. Экинчи ширктин эмесин айтканбыз жанагы коркунучтуулугун. Бул 39-сүрөнүн 65-аятында Аллах Таала айткан, кимде-ким бир ширк кылса, мурдагы ибадаттардан тапкан соопторун кыямат күнүндө таразага тартылуучу соопторун өчүрүлүп жок болот. Кыямат күнү сооптор керек болот. Кыямат күнү сооптор онун таразага коюлат, күнөөлөр сол таразага коюлат. Кимдин таразасы оор болсо, онун тараза ташы ал бейишке киргизилет. Кимдин сол тараза ташы күнөөлөрү оор болсо, ал тозокко кирет. Кимдин таразасы эки ташы тең болсо, сообу да күнөөсү да тең болсо, анда бейишке кирет. Бул Аллах Тааланын чексиз мээримдүүлүгү, ырайымдуулугу. Таразада 3 акыбал болсо, экөөнү бейишке деп буйрат Алла Таала, бирөөнү гана тозокко жөнөтөт. Эми ошондо азыр мисалы сооп бизге керек эмес азыр. Азыр ушул күндө сооп бизге керек эмес, аны пайдаланышты да билбейбиз. Ал эми кыямат күндө таразасыларга сооп керек болуп калган күндө соопту табууга мүмкүнчүлүк токтоп калган болот. Азыр соопту табууга мүмкүнчүлүк бар. Ар бир жакшы Кудайга жаккан иштерди берсеңиз сооп. Кудайга жаккан, элге жаккан. Кудайга жакпаган ишти кылып токтосоңуз, элге жакпаган ишти токтосоңуз, бул сооп. Анан кийин топтоп кое берсеңиз, эртең кыяматтан таразага коюлат. Бирок кыямат күнү сооп керек болгон күнү сооп топтоого мүмкүнчүлүктөр токтолот. Жолдор жабылат. Ошон үчүн бүгүндөн топтоп баруу керек. Эми 39-сүрө 65-аятта Аллах Таала айтты. Ошол сен таразага салына турган өмүр бою чогулткан сообуну бир ширк болсо жокко чыгарат. Ал өчүрүп коет деп. 39-сүрө 65-аят. Ошондо мындай деп түшүндүрсөк болот да, 80ге чыккан аксакал
15 жашынан намаз баштаган болсо 65 жыл намаз окуган болот. 65-те 365-ке көбөйтүп туруп, аны 5-ке көбөйтүп койсок 5 убакыт. 118 миң намаз чыгат. Ошондо 80-деги аксакал 118 миң намаз окуган болсо, бирок өмүрүндө 5 жыл кылып койсо, ошонун аягында ошол 118 миң намазы 65 жылдык намазы өчүрүлөт. Бир жолда калбайт. Ажыга барып келгенде дагы өчүрүлөт, кабыл болбойт. Оразалары баары жокко чыгат, өчүрүлбөйт. Эмне кылса, мисалы, баласына, небересине көз мунчук тагып койсо, же өзү көз мунчук тагып алса, же болбосо мүчөл жылым деп кызыл кийиш керек деп, же мүчөл жылым деп жашыл кийиш керек деп мүчөлгө карап иш кылса, же босогон учурашса жаман болот деп учурашпай жүрсө, карамчылыктан корксо, аркайсы иши кылып, өрөм жырым жаман жолго, төлгө ушуларды кылса, ал ширк кылат да. Же ата бабалар баа колдо болсун деп дуа кылса, же Сулайман тоонун касиети деп дуа кылса, анда ошол намаздары бекер. Тумар табалды. Эч нерсеге жарабай калат деп өткөндө айтып өткөнбүз. Мына бүгүн өткөндө маегибизден ушу мурчулду баарын кайталадык. Эми бүгүнкү темабызды уланта берсек болот. Биз өткөндө сөздөрдүн уландысы бул жанагы шайтандын куралы төртөө болуп, мусулмандарды, бизди, эл журтту 4 нерсенен шайтан бактысыз кылып, кайгы капага салып, 2 дүйнөдө баксып, тузакка алып барып коюлуу жөнүндө кеп кылып келатабыз. Ошонун бирөө ширк деп, андан кийинкисин көз ачыктар деп, анан казиного келди эле. Куранда бул месир деп айтылат. Кумар. Ушул кумар дагы шайтандын oyunu, шайтандын куралы. Ким ошол кумарга берилип кетсе, кумар ойносо, ал анда шайтандын досу болот. Аллах Тааланын каргышында калат, жана тозокко түшөт, тозокто калат. Бул дүйнөдө бактысыз болот. Дүйнөдөгү бар буюмдардын баарын сатып уттуруп келет казиного. Жек көрүндө болот. Эртең күнүндө тозокко түшөт. Кумарга эмнелер кирет? Кумарга бул эң чоң кумар казино. Казиного бир кирип, бир уттуруп калган, же уттуруп иш кылып бир кирип калган адам экинчи чыкпай калат. Шайтан казинону ушундай болдурат, казинолордун айнеги жок болот. Жана дуалдарында дуал саат, чоң дуал саат жок болот. Колдорунда саат алып коет. Сен айнек жок, эшикте күн болот, түн болот билбешиң керек. Дуал саат жок, күн болот, түн болот билбешиң керек. Ошол болгон акчаны уттурмайын чыкпашың керек да ушул жерден. Анын ичинде баардыр жатаканасы, тамак ашы, ванна туалети, аялдар, иши кылып бар эмне десе баары бар. Жана бекер. Анан кийин акча уттуруп чыгыш керек болгон. Биздин тажрыйбабызда бизге дагы адамдар кайрылды. Баласы казиного ойноп кетип, кайгырган ата-энелер, күйөөсү казиного кирип кетип, кайгырган келин-кесектер бизге көп кайрылды. Ушунда ушу тууганыбыз казинодо ойноп кетти, ушуга бир дават айтып, насаат айтып, анан кийин кичине Курандан окуп темсал бересизби, ошону алып калат экен деп кайрылышты. Ошондо мен тажрыйбамда мындайларды окудум. Биринчи, $7,5 уттурган жигитти окудум. Ага таң калып жүрсөм, дагы бирөөнү чакырышты. Ал өзү содагер жигит экен, $250,000 уттуруптур. Казино $250,000. Ага таң калып коюп, шайтан зыяны кандай? 250,000 ушундай акча уттуруптур. Дагы таң калып жүрсөм, дагы бирөөнү чакырышты, насаат айтып бериң деп. Андан сурасам, ал $1,000,000